Урматтуу министрдин орун басары, менин деле суроолорум бар эле. 2014-жылы Евразиялык экономикалык бирлиги жөнүндө келишим түзүлгөн, туурабы? Бул негизинде расщепление киргизилген ушундай түшүнүгү. Кыргызстан канча пайыз алат ушул расщеплениеден? 1,19. Бул ушул процессте кайсы биздин мамлекеттик органдар катышат? Расщеплениеде күн сайын болуп турат. Единый бирлешкен казначейдик эсептен бул централдык борбордук казначейство аркылуу болуп жасалат. Көзөмөл эсептөө палатасы. Көзөмөл эсептөө палатасы. Азыр ушул келишимдин алкагында эсептөө палатасына тиешелүү биз расмий түрдө макамын берип атабыз, туурабы? Расмий түрдө эми алар текшерүү функциясы менен кийлешүүгө уруксат берип атабыз ушул келишимдин алкагында, туурабы? Ооба, счетный палата эсептелип атат. Анан кийин силер мындай маалымат берип атасыңар. Евразиялык экономикалык бирлигинде бажы алымдарынын бирдиктүү ставкалары колдонулат. Казак тарабы бирдиктүү ставкаларды 100%-га колдонулабы? Ушул казак тарабы ушул келишимдин алкагында бирдиктүү ставкаларды колдонулабы 100%-га? Бул жерде эми көрсөтүлгөн бардык катышуучу мамлекеттердин долясы кандай көрсөтүлгөн, анын бардыгы коюлган. Жок, бажы кызматы, Казакстан Республикасынын бажы кызматы ушул бажы мындай растаможканын алкагында кайсы ставкаларды колдонулат? Келишимдин алкагында бирдиктүү деп жазып турат, туурабы? Бүгүнкү күнү казак тарабы бирдиктүү ставкаларды колдонулабы 100%-га? Бул бардык ээп мамлекеттерине бирдиктүү ставкалар бекитилгенде ошого байланыштуу бардык ошол жөнүндө сөз жүрүп атат. Анан бул жерде өзүңүздөр билгендей бажы мыйзамы бул ээптин алкагындагы бирдиктүү бир кодекстин негизинде ишке алып барылып аткандыгынан ошон үчүн мындай разночтение болбош керек да. Кыргыз тарабы кайсы ставкаларды колдонот? Бирдиктүү ЕАЭСтин алкагында? ЕАЭСтин алкагында 100%. 100%-га, туурабы? Ооба. Казак тарабы? Бардыгына бирдей шарттар каралган, бардык мамлекеттерге. Бул так маалыматпы? Бул так маалымат, бул буяка келгенге чейинки ошол ставкаларды караганда бардыгына ушундай маалыматтар менен. ЕАЭСтин алкагында жетишилген башка келишимдер, протоколдор бар. Казак тарабы изъятиялар киргизип коюшту. Канча миң изъятиялар бар казак тарабынан? Биз кыргыз тарабы уруксат берди. Канча берди? Канча изъятиялар бар? Чыңгыз Азаматович, бул мен толук так азыр айтыштан мындай туура болбой турат. Эмне үчүн сурап атам? Себеби биз ушул келип түшкөн каражаттарынан бизге расщепление болот. Канча жалпы бюджетке акча келип түшсө, ошончо бизге 1 канча сиз деп койдуңуз 19% келип түшөт, туурабы? Казак тарабы эгер изъятиялар колдонулса, азыраак бюджетке, жалпы бюджетке акча келип түшсө, демек кыргыз тарабына ушундай эле болот. Сиз буну билбейсизби? Чыңгыз Азаматович, бул жакта жанагы изъятиялар бар, действительно орустар тарабынан дагы изъятиялар бар. Себеби бүгүнкү күндө Казакстан менен дагы Россия мамлекетинин ортосунда именно сиз басым канча изъятиялар бар? Канча Казакстан тарабына биз учурлар бар. Анан мен ошо толук цифрасын айта албай турам бул жерде. Ал учурларда жанагы белгиленген негиз бар учурда гана изъятия болуп атат. Себеби жанагы бажы союзу түзүлгөнгө чейинки эл аралык келишимдер түзүлүп калып, же болбосо мыйзам тартибинде инвестициялык мыйзамдардын негизинде ошол бул маселе түздөн түз ушул келишимге тиешеси бар. Сиз билбейсиз. Эмне үчүн билбейсиз? Сиз билишиңиз керек. Биз бүгүнкү күнү кандай позициябызды кармап атабыз? Кандай позициябыз эртең болот? Биз кандай саясат алып барабыз? Мен айтып кетейин дегеним ошол канча суммага изъятия бар экенин азыр жанымда ошо данныйларды албапмын. Бул боюнча жакын арада эле өкмөттө дагы министрлер кабинетинин алкагында дагы иш алып барылып атканда
маселелер каралган. Чыңгыз Азаматович Урматтуу ошондо баяндамачы, кийинки экинчи Негиз- окууга сиз мен даяр болсоңуз, биз ушул суроону биз сиздерге беребиз. Себеп дегенде казак тарабы көп позициялар боюнча изъятияны кылып атат. ВТОнун ставкалары боюнча алар растаможканы жасап атат. Кыргызстанга ошондон азыраак акча келип түшөт. туура айтасыз, андай учурлар бар. Бул атандыштыкта туура эмес, Кыргызстанга карата бул эме саясат алып барылган. Ошон үчүн биз даяр болушубуз керек. Силердин компетенттүү орган катары тийиштүү саясат болуш керек, позициялар болуш керек. Силер макулдашып тийиштүү органдар менен ушул жалпы позициябызды алдыга илгертишиңер, түрткү беришиңер керек. Сиз азыр белип эткенсиз. Чыңгыз Азаматович, Изъятиялар өтө көп бар. Сиз ушул келишимди беришиңиз керек. мен сизге анда кийинки окууга ошол маалыматтарды толук дайындап берем. Рахмат.